Негизинен сел өтүүчү каналдар сел калдыктарга толгон. Алдын ала маалымат боюнча турак жай жана жабыр тарткан жарандар жок. Сел жүргөн сааттардан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жергиликтүү бийликтин тиешелүү техникалары тартылып, учурда сел жүргөн аймактарда жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан тактоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан калыбына келтирүү тазалоо иштери жүрүүдө. 2022 жылдын 11 майында кечки саат 10 чамасында Ош облусунун Кара Суу районунда кыска мөөнөттүү катуу жааган жаандын кесепетинен Ош Сары Таш Эркиштам унаа жолунун 4-6-7 чакырымында сел жүрүп, натыйжада Мады айыл аймагынын Кыргыз Чек, Асан Чек айылдарында жана Фуркат айылында 41 турак үйгө зыян келтирилген. Анын ичинен 6 турак үйдүн жертөлөсүнө, 35 турак үйдүн коросуна жана 1 мектептин, 1 бала бакчанын жана медициналык борбордун королорун сел каптаган. Сел жүргөн аймакка дароо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук, шаардык жана Кара Суу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан, ошондой эле транспорт министрлигинин номер 21 жол тейлөө ишканасынан 1 грейдер жана 1 экскаватор тартылган. Учурда сел калдыктарынан тазалоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 50дөн ашуун куткаруучу тартылып, ошондой эле 5 мотопомпа менен сел калдыктарын тазалоо жана сордуруу иш-чаралары жүргүзүлгөн.